Жайдын 28 күнү таң шоула көрсөтүүсү урматтуу теле көрүүчүлөр акыркы кездери негизи жаратылыш кубулуштарына байланыштуу биздин өлкөбүздө жаан-чачын жана ташкын деги эле ушул нерселер биздин жерлерде региондордо көп катталчуда жана бул нерсенин чыгышынын себеби эмнеде? Бул сурообузга азыр жооп берүү үчүн келип калган коногубуз бар. Чакырып алсак, Гидромет борборунун жетекчиси Зарылбек Сагындыкович. Саламатсызбы, кош келиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, маанай жакшы. Эң сонун. Анда азыр болсо, деги эле ушул берилген суроолордун алкагында сизден жоопторду алабыз деп ишенебиз. Келиңиз биздин төрүбүзгө өтүңүз. Рахмат. Александрович, саламатсызбы? Алейкум ассалам. Күндү сиз чыгарып койдуңуз, басмага айтып коюңуз чачыңызды. Бүгүн сиздерге эфирге келиш үчүн сөзсүз түрдө ушундай жалпы кыргыз элине сиздерге жакшы маанай тартуулоо үчүн ушундай жакшы аба ырайы. Эң сонун. Негизи жалпы суроо бул жай биз курорттук жайкы сезондук чыдамсыздык менен күтүп атабыз, Зарылбек Сагындыкович. Жай кандай болот? Жалпысынан ушул июнь айы дээрлик бүтүп калды. Эми ысык сезон негизи көпкө чейин уланбайт. Ашпаса 50-60 күн болот. Ушу келери жаткан июль, август айлары кандай күтүлүп атат? Эми мына өзүңүздөргө белгилүү мына аба ырайы май айы, июнь айы мындай жамгырлуу болду дагы. Көпчүлүк жерлерде 2 эсе нормадан көп жамгыр жаады. Ал эми мынакей июль айына аз эле күндөр калды. Июль айынын 8-июлга чейин тынчы жок болуп атат бизде. Мына 3-июлда дагы бир аз ушу жамгыр күтүп атабыз дагы. Ал эми 8-июлга чейин тоолордо, тоо этектерде да кыска мөөнөттөгү күн күркүрөп, чагылган менен коштогон ушу жамгыр болот. Ал эми 8-июлга чейин 10-июлдан кийин июль-август айы абдан жакшы айлар болуп атат. Абанын температурасы көтөрүлүп жатат, 35-38 градуска чейин көтөрүлөт. Мен ойлойм, июль-август айы бардык бизге келген эс алуучуларга, биздин жалпы жарандарга ысык, жакшы күндөр болот. Ал эми биз былтыркы жыл менен салыштырып көрсөк, былтыр же болбосо өтүп кеткен жылдардан быйылкы жылдын айырмачылыгы барбы? Анткени көпчүлүк биздин жашоочулардын айтымында быйыл жаан-чачын абдан көп болуп жатат жана негизи бул табигый эмне апаттарда себептен көбөйүп болушу кетпеди, мүмкүн? Зарылбек Сагындыкович. Суунун деңгээли көтөрүлүп атат. Азыр Талас облусунда жайгашкан Киров суу сактагычынан дагы бир мындай тынчыбызды алган кабарлар дагы келип жатат. Ушул тууралуу да айтып кетсеңиздер. Бул бир айдан ашкан баягы месячная норма осадков деп коет, ошону ашып аткандын себебинен атмосфердик фронттор кайча ким келип атат. Ушул тууралуу кененирээк маалымат менен берип кетсеңиз. Рахмат. Мына мен биринчи сурооңуздарга жооп берип коеюн. Былтыркы жыл менен быйылкы жылдын айырмасына. Себеби мынакей былтыркы жыл бул 2014төн башталат дагы 2015 менен бүтөт. Быйыл 2015тен башталып 2016 менен бүтөт буюрса, былтыркы жылга салыштырмалуу кар аз жаады. 2014кө караганда 2015 жылы кар аз жаады дагы. Ал эми жамгыр көп жаады. Көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, анан күн кескин түрдө июнь айынын биринчи декадасынан кийин ысып кетти. Эмне үчүн мына жогоруда айтып атасыздар? Киров суу сактагыч боюнча айтып атасыз. Ошондой эле бир эле Киров суу сактагыч эмес, бизде Орто Токой, Андижан дегенде суу сактагычтар бар. Бардык жерде суунун көлөмү кескин түрдө көбөйүп кетти. Мунун себеби бирден бир себеби бул июнь айынын 13-үнөн кийин абанын температурасы 32-33 градуска чейин чыкты. Ал эми биз беребиз 30 градус, 32 градус дегенде бул биз баягы бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун эрежесинин негизинде биз термобутканын ичиндеги аба ырайын беребиз дагы. Ал эми сыртта ачык жерде 2 градуска чейин жогору болот. Бул деген 35 градуска чейин ысык болуп, биздеги нулевой термо деп коебуз. 4250 бийиктиктеги биздеги каарлар мөңгүлөргө чейин жетип, ошонун жыйынтыгында бизде каар менен, мөңгүлөр менен азыктанган дарыяларда суунун деңгээли кескин түрдө көбөйүп кетти. Кар эритип атат демек. Ооба, азыр ушу баягы. Андан сырткары мынакей айтып атабыз жогоруда жамгырдын көлөмү көп жаады былтыркыга салыштырмалуу. Ошондуктан жамгырдын суусу менен коштолуп, жакынкы арадагы июнь айынын 2-чи декадасында жааган суу карлар да кошо эрип, мисалы үчүн азыр сиздер Нарын боюнча айтып атасыздар. Нарын дарыясында 850
метр кубический секундага чейин баягы суунун деңгээли көтөрүлүп кетип ушундай коркунуч туудурду. Бирок кийинки күнү эле кайра эртеси күнү баягы аба ырайы бир аз салкындап, жамгыр жаап, бир заматта 2 күндө кайра өзүнүн нормасына келип калды. Ал эми мындай коркунуч дагы туулушу мүмкүн. Себеби мен жогоруда айтып кеттим, абанын температурасы 8 июльдан кийин көтөрүлөт буюрса, ошондон нулевой термо 4500 метр бийиктикке чейин жеткенде ошо мөңгүлөргө келет. Себеби быйыл кар жакшы жаады, жогорку катмарга бул мөңгүлөргө жакшы жаады. Биздеги нарын бассейн деп коебуз, ошол ал жакта мөңгүлөрдөн азыктанат дарыялар. Суунун деңгээли сөзсүз түрдө көтөрүлөт. Ал эми түштүк аймакта болсо жалпысынан 90-95% дарыялар алар жамгыр менен, ошондой эле кар менен азыктанган дарыялар. Абдан жакшы экен. Ал эми мага ушул көйгөйдүн географиясы, көйгөйдүн картинасы көз алдыбызга тартылды десек болот. Жана быйыл Чүй областынын түзүлгөнүнө 90 жыл болду, жана Кыргыз гидрометтин түзүлгөнүнө дагы 90 жыл болуптур. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ушул 90 жылдын ичинде сиздердин ушул Кыргыз гидромет кандай көрсөткүчтөргө ээ болду, жана негизи быйыл 90 жылдыкка карата кандайдыр бир сиздер тараптан иш-чара же болбосо балким планда даярдыктар барбы? Рахмат. Мен бул биздин Кыргыз гидрометеорология агенттигинин тарыхына бир аз токтолуп кетким келет. Негизи бизде баягы наблюдение деп коет, же болбосо байкоо. Байкоо бул 100 жылдан ашык мурун жүргүзүлгөн. Себеби биздин Кыргызстан тоол аймак болгондуктан кийин, дарыяларга өтө бай мамлекет болгондуктан кийин бизде орус окумуштуулары кызыгып 1886 жылдан бери эле биринчи Ысык көл областынан баштап, Ак суу дарыясынан баштап, Григорьевка дарыясынан баштап, түштүк аймакта Ак Бора, Оштун дарыяларынан баштап көзөмөл жүргүзүп келген дагы 1926 жылы мыйзам чегинде ушул борбор болуп түзүлүп, мынакей быйыл 90 жылдыкты буюрса майрамдаган турабыз. Биздин тарыхыбызда абдан көп кыйынчылыктар дагы болду, абдан чоң ийгиликтер дагы болду. Эң жакшы ийгиликтер бул 70-жылдардан 90-жылга чейин таандык. Себеби ал жылдары өз алдынча ушундай агенттик болуп 350дөн ашык бизде сеттик түзүм болгон. Бул гидропост, метеостанция, агрометеостанция жана кар көчкү станциялар болуп келген. Ал эми 90-жылдардан кийин, баягы Союз урагандан кийин 2010 жылга чейин мен ачык эле айткым келет, 20 жылда жакшы көңүл бурулбай биздик агенттик өтө кыскарып, бир 60%ке кыскарып кеткен дагы болгону 500ге жакын кызматкер, ал эми 130га жакын эле сеттик түзүм калган. Ал эми 2010 жылдан баштап бизде ал убакта башкармачылык болгону, кийин ушу мамлекетке кайрылып, бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун мүчөсү болуп, биз проекттер менен сүйлөшүп, биз өкмөткө чыгып, биздин кыргыз эл депутаттары менен бирдикте, биздин ушул өкмөт башчынын колдоосу менен бирдикте, себеби гидрология, метеорология илими өнмөйүнчө же болбосо өркүндөмөйүнчө эл байыбайт деген макал бар. Ошондон кийин мына колдоо жүрүп, мына бүгүнкү күндө ошо мен айткым келет, ачык эле Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бүгүн 180ге жакын түзүм болуп калды, кызматкерлерибиздин саны көбөйүп, бүгүнкү күндө 600дөн ашып калды. Анан мурун 2010 жылга чейин биздин атыбыз гидрометеорология агенттиги болгон эмес, биздин атыбыз жамгыр жаайт же жаабайт болуп келген. Азыркы күндө мынакей ал убактарда эмне үчүн андай болуп келген? Себеби Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгону менен өз алдынча аба ырайын болжолун түзө алган эмес. Себеби биз үчүн Орто Азиядагы борбор Өзбекстан Ташкент түзгөн. Алардын гана кулагын угуп турганбыз. Же болбосо баягы 20 жылдык, 30 жылдык биздин маалыматты алып алып, тарыхты алып алып, формуланын негизинде болжол түзгөн бир күнгө. Ашык баягы так эмес 3 күнгө түзгөн дагы мына ушундай болуш керек. Себеби 30 жыл мурун ушундай болгон экен деп берчи элек дагы кээде болуп калчу, кээде болбой калчу, ошон үчүн жайт же жабайт деген атка конуп калганбыз. Ал эми 2015 жылдан баштап, мына былтыртан баштап жаңы методология менен иштей баштадык. Бул методология кандай методология дегенде, биз азыр Өзбекстандын көзүн карабайбыз. Азыр биз өзүбүз 3 спутникке доступ алдык. Бул Кытай спутниги, Алиса деген Россия спутниги, ошондой эле Великобританиянын
спутнигине доступ алдык дагы ылдыйкы, ортоңку, жогорку бийиктиктеги бизди циклонду өзүбүз көзөмөлдөй баштадык дагы. Автоматтык түрдө бизде заманбап дүйнөлүк банктын каржылаган проекттин негизинде чоң серверлерди, заманбап чоң баягы супер компьютер деп коет, ошолорду коюп, азыркы күндө мынакей жалпы элге, мамлекетке биз 10 күнгө 1 айга чейин бир маалыматтарды берип, тактыгы абдан жакшы болуп атат. Кыска мөөнөттөгү тактыгыбыз 90%-тен ашып атат. Ал эми ошондой эле аны менен токтобой биз шашылыш билдирүүлөрдү берип атабыз. Мына өзүңүздөр билесиздер, 2015-тен баштап биз шашылыш билдирүүлөрдү беребиз. Бул катуу шамал боюнча, катуу жамгыр боюнча, селдер боюнча, ошондой эле эң негизгиси кыш мезгилинде кар көчкү боюнча берип атабыз. Кар көчкү коркунучу кайсыл жолдо болот, кайсы километрде болот деп туруп, алдын ала өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бирдикте жанагы коргоо министрлери, ички иштер министрликтери менен бирдиге алдын алуу кар көчкүлөрүн түшүрүп, адам өлүмүн жок кылууга чоң салымыбызды кошуп атабыз. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар болуп, мамлекетке зыян келтирбөө үчүн дагы чоң жумуштар жүргүзүп жатабыз. Эң сонун демек техника жаңылагандан кийин, кайрадан көңүлү бурула баштагандан кийин, жааса жайт, жабаса жабайт деп айткандай деңгээлге чыгып калсаңыздар керек. Себеби биз да муну байкап атабыз. Жөнөкөй тили менен айтканда, болгону ошол нерсе болгону өкмөттүн көзөмөлү керек болчу экен да, колдоосу керек болчу экен, туурабы? Долбоорлор ишетилди. Андан кийин биз ушу теледеги чыккан цифрларга эми чын жүрөктөн ишене алат экенбиз да. 90 жылдык тарыхты басып өтүү дагы оңой олтоң иштердин бири болбосо керек. Дагы бир жолу юбилейиңиздер кут болсун. Эми алдыңкы пландар боюнча ушул жыл ичи агенттик кандай иш-чараларды өткөрөт жана кандай деңгээлде, кандай иш-чаралар менен, кайсы акциялар менен балким өткөрөт деп атасыз? Рахмат. Алдыңкы пландар абдан жакшы пландарыбыз бар. Азыркы алдыңкы пландарыбыз эң биринчи биз биринчилерден болуп бул автоматтык метеорологиялык станцияларды куруп атабыз. Биринчилерден болуп бул агрометеорологиялык станцияларды куруп атабыз. 31 автоматтык метеорологический станция курабыз. Ал эми 20 агрометеорологиялык станцияларды курабыз дагы. Алар эң негизгиси, аларды курганыбыздан кийин баягы ашыкча персоналдарды биз жумушка албайбыз. Биз ошондон акчаны үнөмдөйбүз. Мурун бир станцияга 3 кызматкер ала турган болсок, азыр 50дөй автоматтык станция койсок, 150 кызматкер алыш керек болчу. Азыр автоматтык түрдө ал станциядан ар 3 саат сайын фактически деп коебуз, аба ырайы бизге серверге түшүп турат. Ошондой эле биз архив ачтык, чоң сервер ачтык. Мурун кагаз түрүндө, мынакей азыр айтып атабыз, 90 жылдык тарыхыбызда кагаз түрүндө жазып, кагаз түрүндө сактаган болсок, азыр катуу дискке, ошондой эле биз азыр серверге архив кылып сактап жатабыз. Бул деген чоң жетишкендик. Экинчи биздин планыбыз буюрса азыркы күндө мына мен өтө чоң ыраазычылык айткым келет ушу кыргыз биздин эл депутаттарына. Азыркы күндө биз мыйзамдарыбызга өзгөртүү киргизип атабыз. Ал деген 3 пункттан туруп атат. Себеби 94-жылдан баштап, 1994-жылдан баштап биздин мыйзамдар өзгөргөн эмес. Азыркы күндө өзгөрүп, заманбап азыркы биз айтып атабыз, приборлор, оборудованиемен камсыз болуп, биздин 200-га жакын кызматкерлер ошо өнүккөн жакынкы метеорологиялык борборлордо окууларын өтүп келди. Себеби азыр заманбап жанагы техникалар коюлгандан кийин аны менен иштей тургандагы бир кызматкерлер болуш керек экен. Ошондуктан ушундай бир мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, анан мамлекеттик ишканалар менен, мамлекеттик эмес ишканалар менен кандай иштешибиз керек деп аларды бир иретке келтирип атабыз. Ошондой эле мен өтө чоң ыраазычылык айткым келет мына кыргыз өкмөтүнө дагы. Себеби биздин маянабыз өтө аз болуп келген. Бизде мисалы үчүн 500 түзүм болгон болсо, болгону 300 адам эле иштеп келген. 200 түзүм бош болуп келген. Себеби бул баягы акчанын аздыгы. 1800 сомдон 2600 сомго чейин бул акча маянасынын акылаты болгон. Ал эми 20 жыл иштеген, 30 жыл иштеген кызматкерлер баягы үстөк акчасы менен кошо 4000-5000 сом гана акча чөнтөктөрүн алган. Ал эми мына 2015-жылы майдан баштап, мынакей биздин акча маянабызды жакшы көтөрүп берди. Азыркы күндө алыскы тоолуу 3000 метр, 4000 метр бийиктиктеги иштеген кызматкерлер бир гана азыр мамлекеттик Кыргыз гидрометеорология агенттигинин кызматкерлери иштейт, метеостанцияларда, гидропосттордо. Азыркы күндө азыр алар өздөрүнө ылайыктуу маянаны алып атат. Мен
жашырбай эле айтам, азыркы күндө мынакей азыр мыйзамдаштырып атабыз. Баягы мен 3-чү пункту дегеним, мурунку тамак аш менен каржылаган жөлөк пулду ушу акчалай берүүнү да мыйзамдаштырып атабыз. Ал 2000 сомдон 5800 6000 сомго чейин да жөлөк пул болот. Ошону менен бирдикте бир 15000 20000 сомго жакын акча каражатын чоң рахмат сизге. Таң эрте келип бизге абдан жакшы кызыктуу маек болуп бердиңиз. Жана Кыргыз гидрометтибиз тарыхына дагы сүңгүп кирдик. Азыркы учурдагы абалын жакшы түшүндүк десек болот. Эми сиздерден ар дайым так жана туура гана маалыматты алып жүрөлү. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздин ишиңизде ийгиликтер гана болсун. Рахмат чоң. Сиздерге дагы ушул чыгармачылык ийгиликтерди каалап кетем. Жалпы Кыргыз элинде мына улуу ушул орозо майрамында отурабыз, күнүндө отурабыз, келе жаткан айттары менен куттуктагым келет. Эң негизгиси ден соолукта болсун, алыста жакында жүргөн бала бакыралы менен, ушу элибиз менен бир бололук, эң негизгиси дагы тынччылык болсун деген. Туура. Жан-жабасын көп. Жана бүгүн бизде конокто Кыргыз гидромет борборунун жетекчиси Зарылбек Сагындыкович болду.